Аял. Автор Айлин Д. Окуган Расулова Чолпон Жолдошовна. Ийгиликтүү аялдын сыноолорго толо тагдыры баяндалган сериал. Кызык, мендей тагдырдын өгөй баласы болгон адамга, көчөдө калган адамга ал киши эмнеге кызыкты экен? Таң кала карадым. Мага аял катары кызыкпаса, башка эмнеге кызыгышы мүмкүн? Менден башка эмне көздөшү ыктымал? Менин ошол кезде өзүмө берген баам ушундай эле. Ал адам мени караңгылыктан эле чыгарган жок. Мага адамдык эмне экенин, инсан кааласа колунан баары келе турганын, жашоодо эч кандай болбойт дей турган нерсе жок экенин үйрөттү. Мени таптакыр башка адам кылды. Ал өзү улуу адам эмес беле? Деди Илим. Ооба, улуу инсан болчу. Жакында Бишкектин чоң көчөлөрүнүн бирине анын аты коюлат деп уктум. Бирок Илим, улуу адамдардын да кечиргис күнөөлөрү болот. Алардын да таң каларлык тагдырлары бар. Албетте, эч кимибиз периште эмеспиз да. Андан көрө ал сендеги талантты кантип байкаган экен? Ошону айтчы, деди Илим чыдамы кете. Мени агай консерваториянын жатаканасына жайгаштырды. Алгачкы күндөрү чыгып, дали баламды издеп, башым оогон жака кетип калып жүрдүм. Ал мени өтө кыйын психологко алып барды. Акырында өзүмө келе баштадым. Мен үчүн бүтүп калбаганын байкадым. Анан да менде тагдырымдан өч алам дегендей бир кекенген сезим пайда болду. Агай менин талантымды кайдан байкап калыптыр дедиң, Мени көчөдөн тапты деп айтпадымбы? Ошол жерден үнүмө таң калыптыр. Мен аны кайдан билем? Балама түндө уктап бара жатканда дайыма бешик ырын ырдачумун. Баягы түндө калган скамейкада отуруп алып, бешик ырын ырдаган экенмин. Аны өзүм баган эмесмин. Агай менин үнүмдү ошол жерден угуп тура алгач. Ал минтип айтып берчү. Балкондо отурсам, ушундай муңканган бир үн угулду. Көмөкөйдөн келген, ачык, кооз, укмуш үн экенин байкадым. Канчалар колумдан өттү. Мен үндү бир угуп эле байкайм. Табиятынан таза үн. Андан мурун сени көрбөдүм беле. Ички туюм менен сен экениңди сездим. Сыртка чыгып, Эркиндик бульварына бардым. Сен экенсиң. Эки тизеңди кучактап алып, бешик ырын ырдап жатыптырсың. Көзүңдөн жаштар агып жаткан экен. Мен бул үндөн, бул тагдырдан кете албадым. Сени кандай болсо да чуңкурдан алып чыгам деп өзүмө сөз бердим. Агай ушинтип эскерчү. Албетте, оңой болбосо керек. Агай бир күнү мага келди. Сенден таптакыр башка адам жасайбыз деди. Айдай деген ысымды ал берди. Бардык документтерди жасатты. Өзү мени менен алектенди. Мен даяр болгондо гана консерваторияга окууга өтүүмө себеп болду. Илим, ал күндөр башкача эле. Тер куюлганча иштечүмүн. Үнүм чыкпай калганча ырдачумун. Мен жашоомду башка нукка бурганга ант бердим. Мен өзүмдөгү периден чыктым. Чындап, айдай болдум. Күнү түнү машыктым. Агай койгон пландан ашып түшүп аткарганга аракет кылчумун. Менин бул өжөрлүгүм ага аябай жакчу. Баракелди Айдай, сен мен ойлогондон да чоң инсан болосуң, дечү. Ошентип акырында отуруп, перини экөөбүздөн көмдүк. Менин өтмүшүмдү билген адамдар аз эле болчу. Алмаз бир аз издесе керек. Бирок ал кийин түрмөгө түшүп калып, мени издеген башка адам деле болбоду. Таң калыштуу, Ааламда сени издеген бир да адам жок болгону. Азырчы, бул жолу минтип качканымда мени министрге чейин издеди. Жашоонун кызыгын карачы. Бир кезде бир да адамга кереги жок жан элем. Алгачкы жолу сахнага экинчи курсумду алып чыкты агай. Ага чейин аябай такшалтты, окутту. Болгондо да мамлекеттик бир иш-чарада жалаң чиновниктер катышкан, жалаң сахнанын дөш аалары катышкан концертке кошту. Жаңы эле чыга калган немени бизге теңейт дештиби, ары түртүп, бери түртүп, өткөндөр толтура эле. Азыр сенин кезегиң, деди агай. Карасам, чекесинен бери тердеп, менден өтүп толкунданып алган экен. Атымды айтканда сахнага чыктым. Илим, мен ошондо гана сахна үчүн жаралганымды билдим. Жүрөгүм менен ырдадым. Ыйлап да жаттым. Бул баягы бешик ыр эле.
Сахна дымып туруп, бир кезде дуу көтөрүлдү. Колдор чабылып жатты, алкоолор туруп да кол чаап жатышты. Жылдызым ошентип жанды. Көзгө ошентип илиндим. Ырдап чыгып бара жатсам, агай кучактай берди. Кулагыма: "Азаматсың, эми сахна сеники" деди. Чын эле, агай айткандай болду. Түндө жөнөкөй кыз болуп уктап, эртеси жылдыз болуп ойгонот эмеспи кээ бир кинолордо. Дал ошондой болду. Бирок бул мени өзгөрткөн жок. Дагы да болсо көп нерсе үйрөнүшүм керек эле. Мага агай койгон план мындан да бийик болчу. Бир күнү агай менен чакырууга бардык. Ырдап бер дешти, ырдадым. Мен келгенден баштап менден көзүн албай жаткан чиновникти такыр байкамаксам болом. Бирок тикчиип көзүн албайт. Бул көз караштан кутула албайм. Бир учурда чыгып бара жатсам, агай көзү менен отур дегендей ишарат кылды. Отуруп калдым. Ичимден бир жаман нерсе болоорун сезип жаттым. Улам турайын десем, улам көзү менен отургузуп коет. Акырында баягы чиновник менен калууга аргасыз болдум. Жашоомдогу дагы бир тозокту жашадым. Ооба, агайым мени ал адамдын төшөгүнө салып берди. Продюсерим мени мен кылган, мен үчүн пайгамбардай болгон адам ушундай кылды. Ызам ичимди жеп бара жатты. Эртеси анын кабинетине жулунуп кирип бардым. Канчалык ыза болсом да, ал сүрдүү киши эле. Жүзүн көргөндө эле кайра тайсалдай түштүм. Эмне болду? Агай, сизди мындай кылбайт деп ишенгем. Сизди мен атамдай көрчүмүн. Мен ансыз деле атаңмын. Сен атаңдын сөзүнө каршы чыга аласыңбы? Деди жумшак гана. Бирок кечээ сиз, Айдай, баары пландалгандай болду. Эми көрөсүң, экөөбүзгө бардык эшиктер ачылат. Жакында чет өлкөгө барчу делегацияга сенин атың кошулду. Дагы канча эшиктер ачылат. Бирок мен мындай бийиктикке жетүүнү каалабайм. Мен өз талантым менен... Айдай, ушунча студенттин арасында сен гана таланттуумун деп ойлоп жатсаң, жаңылышасың. Сенден да таланттуулар бар. Бирок алар жылдыз болуп жатышабы, бул сага келген бир чоң бакыт. Ал эми бакыт оңой келбейт. Бакытка бара турган жол да оңой эмес. Ал тикендүү, татаал. Ошондон өтө алсаң гана жылдыз болосуң. Дагы бийик учасың. Сен анча-мынча канте берсең болбойт. Биз муну сени менен сүйлөштүк эле го. Бирок мен мындай жолдор менен бийиктикке барам деп ойлогон эмессиң, туурабы? Бирок кандай жолдор менен барган маанилүү эмес. Бийиктик гана маанилүү. Ушуну эсиңе түйүп ал. Макул, экинчи жолкусунда мага ачык эле айтып алып барыңызчы, дедим тиштене. Ушундай болду. Мага жашоонун кооз тарабы менен кошо колго алгыс жийиркеничтүү жагы да ачылып бара жатты. Мен периште эмес элем, бирок кыйналдым. Карьерамда эң оору ушул болду. Мындан тышкары кандай гана тоскоолдуктар болгон жок. Ойлосом, мен аша албаган, өтө албаган ашуу деле калбаптыр. Бирок адам чарчайт экен. Кээде аркама кылчайып, ушунун баары менин башымдан өттүбү деп таң калам. Бирок сен адамдыгыңды сактап калдың, Айдай, деди элим. Сени талантыңдан тышкары адамгерчилигиңден улам сыйлагандар көп. Адам катары сыйлагандар көп. Аркамдан кир суунун баарын төккөндөр да жок эмес, деди Айдай жылмайып. Кээде бул адамдарга эмне кылдым деп ойлоп кетем. Эч нерсе кылбасам деле ушунчалык оор жаза беришет. Оозго алгыс сөздөрдү айтышат. Менин байлыгымды, ойношторумду санашат. Мен чындап эркектен көңүлүм калса керек. Сенден башка эч бир эркекти чын дилимден жакшы көрбөдүм. Илим жылмайып койду. Эмне жылмаясың? Канча убакыттан бери мен сенден ушул сөздү күтүп жүргөм да. Сен акылдуу адамсың. Канчалык сага сезимдерим таза экенин өзүң деле билип жүрсөң керек. Баары бир сенин оозуңдан уккан башкача сонун. Андан көрө экөөбүз жолуккан күндү айтып берсең. Мен башка бир адам менен жолукканы барган элем. Сенин концертиң болуп жатканын билгем. Сыртыңдан таанычумун. Бир караганда эле мага бой көтөргөн адамдай сезилдиң. Атайлап интервьюга чакырдым. Автордук теле берүүм бар. Ошого катышып берсеңиз кандай болот? Сен чекеңди тырыштырып туруп жактырбай башыңды чулгуй бердиң. Менеджериме байланышкыла. Сиз жанымда турасыз го. Эмнеге менеджер аркылуу сүйлөшөбүз? Азыр эле чечишип албайлыбы?
жалт тиктеп алып бир нерсе дегин келди да кайра ушуга тең эленби дегенсип артка бурулдуң. Мен алдыңды торой бердим. Бат келише түштүк. Каректериң супсулуу экен, өткүр да экен. Биринчи жолу аялдан жалтанганым ушул. Чегине түштүм. Корооздонгон бир журналист деп ойлодум алгач. Анан сен тууралуу интернетте маалымат издесем, эл аралык сыйлыктарды жеңип жүргөн ар тараптуу журналист экенсиң. Ичимден сыйлап калдым. Интервьюга макул болдум. Ошол интервьюдан башталды баары. Сары көйнөк кийип келгенсиң, чачыңдын жасалгасы, андагы сөздөрүң баары эсимде. Алгач аябай жакын дос болуп калдык. Кийин эмнегедир сени достон да жакын көрө баштадым. Жаныңда эле болгум келе берчү. Сезимдеримди сен да биле баштадың. А мен алгачкы күндөн баштап эле билгем, аялдык туюм күчтүү болот деген чын эмеспи? Аның чын, бирок продюсериң аябай каршы чыкты окшойт сезимдериңе. Агай мени баарынан кызганчу. Кээде мага деген сезимдери бар болду экен деп ойлоп кетчүмүн. Көрсө, мен болгону ал жасагысы келген оюндагы идеалы, образ гана экем. Болгондо да сүйгөн аялынын образы. Айдай Иман эсиңдеби? 90-жылдардагы жылдыз. Албетте, чырайы келишкен мыкты ырчы эмес беле? Ошол кыз агайдын сүйгөнү болгон экен. Баңгинин курмандыгы болуп жапжаш кезинде жылдызы өчүптүр. Айрымдар тааныйт азыр деле. Бир жолу агай мени аябай изди. Ал жака барба, муну менен сүйлөшпө, музыка менен гана алек бол дей берди. Өзүм да кыйналып жүргөм. Бир күнү ачык сурадым. Агай, мен сиз үчүн киммин? Шакиртимсиң, эмне болду? Мен чийиңиздей сезип кетем өзүмдү. Эмне мынчалык кыйнаганды жакшы көрөсүз? Туура, көп нерсе кылдыңыз мен үчүн. Бирок ашыкча эле жашоомо мурдуңду тыкпа дечи, деди ал мурчуюп. Жок, антип айтайын деген жокмун. Бирок мен сизди жакшы түшүнө албай турам. Акылдуу адам да. Мен эмнени сурай албай жатканымды билди. Акырын далымдан таптап койду. Оор үшкүрдү да телефонунан бир сүрөт көрсөттү. Бул ким, тааныйсыңбы? Ырчы болуш керек эле. Ооба, аябай таланттуу ырчы болчу. Кыргызда андай таланттын ээси аз. Айдай Иман. Мунун атын сага эмнеге бердим, билесиңби? Жок, бул адамдын атын бергениңизди да билбейт болчумун. Сиз Айдай болосуң дедиңиз, мен болдум. Айдай. Мен ашык болгон алгачкы да, акыркы да аял. Жүрөгүмдү мындан башка эч бир аял ача албады. Жеңечи? Жеңеңби? Жеңең балдарымдын апасы, жан шеригим, досум, оң колум. Бирок чыныгы ашыктык деген башка. Менин ырларымда, обондорумда бир муң жаткандай сезесиңби? Ошонун баары Айдайга арналган. Менин музам да ошол болчу. Экөөбүз чогуу окучубуз. Чыгармачылыкты чогуу баштадык. Бирок анын жылдызы бат жанып кетти. Кээде ошондой болот. Тез элге алынып кетип, тең салмактуулукту жоготуп алды. Атактуулук, ага акча аны катуу азгырды. Туура эмес чөйрөгө аралашып алып, ошонун курмандыгы болду. Артынан чуркап жүрдүм. Жалдырап, жалынып жүрдүм, болбоду. Сактай албадым. Жапжаш кезинде бул дүйнө менен кош айтышып кетип калды. Мен үчүн жашоо токтоп калгандай болду. Ызам менен чыгармачылыкты таштап кетким да келди. Бирок мен кеткенде бирөөнүн бир нерсеси коромок беле. Тескерисинче, мен аны ырларымда жашатайын деп чечтим. Болгон күчүм менен музыкага кириштим. Албетте, жаман болгон жок. Көп ийгиликтерге жетиштим. Эң кызыгы, мени бул ийгиликтерге Айдай жетеледи. Ал менин бүтпөгөн жарам. Ошону менен жашап өтүп кете турган болгонумда, жараткан мага сени жолуктурду. Сен да ошондой жалгыз болчусуң. Караңгылыкта калгансың. Мен аны сактай албадым, бирок сени сактап калгым келди. Бар күчүм менен кириштим сени кайра жаратканга. Атыңды да Айдай деп атадым. Болгону Иманова деп фамилияңды өзгөрттүм. Сени сактап калганым үчүн сыймыктандым. Сени Айдай кылдым. Азыр жинденип жатасың. Эркиң болгуң келип жатат. Бирок бул эркиндик даамын татып алсаң кыйын нерсе. Эркиндикти алыш үчүн жоопкерчиликти да кошо алыш керек. Азыр жолуңдан түрдүү адамдар чыгат. Бал сөздүүлөр да, акчасы көптөр да, башкасы да. Кээде алар сени жөн гана ушалап туруп ыргытып жиберишет. Айдайды да ошентишти.
Аны атайын жолдорунан алыш үчүн эле баңгиликти үйрөтүп өлтүрүп тынышты. Эмнеге сенин ар бир адам менен сүйлөшкөнүңө чейин кийлигишем? Сенин талантыңа балта чаба тургандар, ошону каалап тургандар көп. Сени түз бара жаткан жолуңан адашпасын деп тыйган учурларым көп болот. Агай мага ушуларды айтты. Анын Айдайга болгон ашыктыгы чын эле башкача болчу. Бир маалда көздөрүнө тике карап сурадым. Айдайды да башкаларга салып бере алат белеңиз, агай? Мисалы, мени сүйлөшүлгөн деген адамдарыңызга жибергендей, аны да жиберет белеңиз? Агай бир топ ойлонуп турду да жылмайды, оорулуу тынып алды. Жаакка чапкандай сүйлөйсүң кейде. Мага ошонуң жагат. Сен ачыксың, өжөрсүң, ушул сапатыңды баалайм. Ооба, Айдайды да ошондой адамдарга жибергенге аргасыз болдум. Мен аны ошончолук сүйсөм да карьерасы үчүн мажбур болдум. Бирок Айдайды ошону менен өзүмдөн алыстатып алганымды кийин билдим. Ал мени кечирген жок. Балким ошол жоругум аны башкаларга түртсө керек. Айдайдын ордунда болсом мен да кечирмек эмесмин сизди. Эркектер, силер башкачасыңар. Билими барың, атактууң деле сындырып, кыйратып кете бересиңер. Туура айтасың. Мен Айдайды ошентип жоготуп алгам. Сени коргош үчүн аракет кылып жатам, таарынба мага. Мен сизге таарынбайм, бирок мен жолумду билем, күчтүүмүн, анча-мынча калдыра койбойм. Агай мени чын эле ар тараптан коргогусу келчү. Балким ошол сүйгөнүн коргой албай калгандан улам болсо керек. Каза болоордо да көп жолу мени чакырып алып, кийинки пландарыбыз тууралуу айтты. Агайдын көз өткөндөн кийин анын мектеби мага калды. Шакирттерин жолго салуум керек эле. Агайдын атын өчүрбөгөнгө аракет кылдым. Билбейм, канчалык деңгээлде ийгиликке жетиштим. Бирок аябай аракет кылдым. Продюсер болдум. Өзүмдүн шакирттерим болду, аз болсо да. Материалдык жактан өстүм, элге таанылдым. Айтор, мен эмне кааласам, эмнени максат кылсам, баарына жетиштим. Бир гана өксүгүм, үй бүлө курган жокмун. Эмнеге? Артыңдан ээрчиген абдан көп эркек болду да. Билбейм, чыныгы мени эч ким көргөн жок окшойт. Кай бири сулуулугума кызыкты, бири талантыма, дагы бири материалдык жагыма. Чындап жан дүйнөмдү окуган адам сен гана болдуң. Сен дагы тилекке каршы үй бүлөлүү болчусуң. Ошентип жалгыз калдым. Аялдын жалгыздыгы жаш өткөн сайын оор болот экен. Элестет, бул жашоодо сени ойлогон, чын дилинен күткөн бир да адам жок. Ата-энең, бир тууганың, жолдошуң, балаң, эч бири жок. Кээде ошол жалгыздыкка буулуп кетем. Өзүмдү алаксытыш үчүн жан талаша иштейм. Сыртымдан билгендер акча үчүн тытынууда деп ойлошот. Акча дагы рахат тартуулай албай калган убакыт болот экен. Эмнеге мага эми ачылдың? Ишенимиңден эми өттүмбү, деди Илим. Жок, мага бир нерсе болду. Эмне? Азыр айтсам Айдай жиндүү болуп калыптыр деп ойлойсуң? Жок, антип ойлобойм, айта бер. Кастинг уюштурбадым беле? Сен дагы көрсөң керек. Балдар кыздардын арасынан Эмир деген жигит келди. Ооба, эсимде ал жигит. Үнү таң каларлык тунук экен деп айтып жаткансың. Билесиңби, эгерде менин уулум тирүү болсо, ушул жигиттин жашына келмек. Анан Эмир жан дүйнөмдү төңкөрүп кетти. Көздөрүн карасам, ушунчалык тааныш, жыты тааныш. Ал балким менин уулум. Жок, жиндүү болуп жатам мен. Илим Айдайды айласы кете тиктеп калды. Мунун чын эле психикасы бузулуп калган окшойт. Чын эле эмоциялары аралашып кетсе керек. Мына, жиндүү болдуңбу дегендей эле карап жатасың, дейди Айдай таарына. Ар бир 17 жаштагы жакшы ырдаган жигиттин баары сенин жоготкон балаң боло бермек беле? Өзүң деле ойлосоң. Ичим уйгу-туйгу, көздөрү тааныш, жыты тааныш. Мен анын жанында турмак түгүл, аны менен бир шаарда тура албай калдым. Анан качып кеттим. Мээмди эс алдырсам калыбыма келип каламбы деп ойлогом. Андай болбоду. Кайра мээмде Эмир. Балким тирүүдүр менин балам. Балким. Айдай, азыр технологиянын заманы, ДНК деген бар. Эмнеге антип жаныңды төрт бөлүп жатасың? Шаарга барганда акырын чачын аласың да Алматыга же Москвага, лабораторияга жибересиң. Эмне маселеси бар? Аның да чын.
Шаарга кетели. Элдин баары сени издеп чарчап бүтүштү. Менеджерим кууратты. Мени да жумушумдагылар тытып жатышат. Менимче кетели. Сен кете бер. Мен дагы бир аз калайын, деди таарына түшкөн Айдай. Эмнеге таарынып жатасың? Туура, жашоо уланып жатат. Сени көп кармап койдум. Үй бүлөң да тынчсызданып жаткандыр. Мага да тынчсыздана турган адам жок экенин сен жакшы билесиң. Бирок бул жерде жашынып жатып алсак, бирөө келип маселебизди чечип бербейт. Сен күчтүүсүң. Бул жолу да жеңип чыгасың, Айдай. Сенин жеңилип калышыңа жол бербейм. Ошол үчүн кетели деп жатам. Менин дагы иштерим бар, Илим. Сен кете бер. Чогуу кылабыз, эмне иш? Мен сени таштап кете албасымды билесиң да. Апама барам. Кайсы апаңа? Мени да бир аял төрөсө керек, ошол апама барам. Жаныбыздагы айыл деле турат. Мен ага жолугуп кечиришим керек экенин түшүндүм. Көргүм келбейт дебедиң беле? Илим, мен көп ойлондум. Мен анын жашоосунун канча пайызын билем? Эч нерсе билбейм. Менден баш тарткан себебин да билбейм. Мен апама жөнү жок эле таарынып жүргөн окшойм. Эгерде андан кыйын болсо, мен да өз баламдан айрылбайт элем. Аны кайдагы бир адамга тапшырып, ал менин баламды сатып жибербейт эле. Демек аны күнөөлөгөндөй мен киммин? Мен дагы көрсө тагдырда баары болот тура. Апаң сени билип туруп таштады да, а сен балаңды уурдап алып сатып жиберишти, айырмасы бар. Айдай айылдын четине келгенде эле апкарый баштады. Кандай болсо да ушул жерде балалыгы өткөн. Алгаш чоң атасынын мөрзөсүнө барып Куран окуду. Кийин өзү чоңойгон үйдүн жанына барды. Томпойгон бир кичине кыз топ менен ойноп жүрүптүр. Ары жакта ата энеси жүрөт. Чамасы үйдү ушулар сатып алган окшойт. Айдай алыстан гана тиктеп турду. Балалыгынын изи калган бул үй ага ыйык эле. Сатып алсам кандай болмок атамдын үйүн, деди Илимге. Эмне кыласың? Балким карыганда келип жашаармын. Сенби, айылгабы, койчу-ай. Илим ишене албай башын чайкады. Айдай бир топко үйдү карап турду да жолун улады. Ал апасынын үйүн издеп жатты. Сураштырып отуруп тез эле тапты. Чакан үйдүн короосунда скамейкага жөлөнүп отурган карыган энени көрүштү. Машинадан карап турду Айдай. Ушул апабы? Ушул. Бир топко үнсүз отургандан кийин Айдай машинадан чечкиндүү түштү. Аркасынан Илим. Кемпирди көздөй басышты. Бирок кемпир аларга эч көңүл бурбай бир калыпта отура берди. Ары жактан бир тестиер бала чуркап келди. Сиз кимге келдиңиз? Ушул апага. Чоң апамдын көзү көрбөйт, деди ал Айдайга. Качантан бери? 10 жылдай болуп калды. Бирок сиз сүйлөсөңүз үнүңүздөн жазбай тааныйт. Баарыбызды тааныйт, ал тургай кошуналарды, деди бала. Айдай баланын башынан сылап койду да апасына кадам таштады. Бул кадамдар канчалык оор экенин өзүнөн башка ким билмек? Апа, деди ал акырын гана. Кемпир куду бирөөнү тааныгандай жандана түштү. Колдорун арбаңдата берди. Эрбол, кайдасың балам, деди небересин чакыра. Чоң эне бул жактамын. Сизге шаардан бирөө келди. Ким ал? Деди картаң колдорун сербеңдете бирөөнү кармачудай алдастап. Мен келдим, апа. Сага келдим. Айдай жаш аралаш ушуларды айтты. Апасынын сербеңдеген колдору шалдая калды. Чын элеби дегендей. Айдай жакын барып колдорун кармады. Мен келдим, апа. Деп акырып алды эне. Анан калтыраган колдору менен Айдайдын жүзүн сылай баштады. Сенби? Сен келдиңби? Мен сени күтүп отурбаймынбы? Канча жылдар бою сени күтүп акыры келдиң. Кызым менин, сен мага келдиң. Экөө кучакташа беришти. Канча деген таарынычтар, сагынычтар, мээрим, айтылбаган сөздөр бар эле экөөнүн ортосунда. Экөө тең ыйлап жатты. Четте карап турган Илим да ыйлады. Айдай канча жылдан бери ушул мээримди күтүп жүргөнүн сезди. Жан дүйнөсү эмнеге муктаж болуп жүргөнүн түшүндү. Апасын бек кучактап ыйлап жатты. Эмнегедир ага деген таарынычы, жылдар бою жыйылган ызасы тарап баратканын сезди. Сен мени кечирдиңби, деди апасы ыйлап бүткөндөн кийин. Кечирдим, апа. Мен сени кечирдим. Муну эбак эле кылышым керек болчу. Мен сенин ырларыңды угуп жүрдүм. Башка дешти, а мен сен экениңди билгем.
Эненин кучагы кандай кудуреттүү. Айдай апасынын кучагынан чыккысы келбей турду. Алакандай айылда жашаган карапайым бул аялда анын бардык жыргалчылыгы жаткандай эле. Эне алакандары менен кызынын жүзүн сылай берди. Анда ушунчалык мейирим жаткан эле. Демек, Айдай ойлогондой деле боору таш аял эмес экен да. Өзүн таштаганга кантип чыдады экен? Кемпир кызын үйгө киргизип, небереси экөө чай берди. Күндүз баары жумушта. Бул неберем экөөбүз эле калабыз. Канча балаңыз бар, деди Илим сөзгө аралашып. Менин 5 балам бар. 3 кыз, 2 эркек. Баары шүгүр. Орун очоо алып калышты. Баары Айдай эжеси менен сыймыктанып, биздин эжебиз деп жүрүшөт. Бирок мен аларга өзү келмейинче таанышканы барбагыла дегем. Балдарым баштуу, сөздү угушат деп койду кемпир сыймыктана. Сенин атаң укмуш таланттуу жигит болчу, шаарда окучу, музыкант болом деп тырышып жүргөн экен. Бирок ата-энеси каршы чыгыптыр. Көзгө басар жалгыз бала болсо маңдайына келип, үйлөнүп жашашынга алашыптыр. Бирок атаң моюн толгоп болбой калаада жүрө бергенде атасы куда түшүп, менин атама келет. Мен 16 жашта элем. Менин да бийик максаттарым бар болчу. Окуп доктур болом деп жүргөн элем. Бирок ал кезде ата-энеге каршы чыкмак кайда. Ошентип таптакыр 2 башка адамды үйлөндүрүп коюшту. Жашап кетишет дешти. Бирок атаң такыр эле мени менен жашай турган ою болгон жок. Мени көргүсү да келген жок. Шаарда жактырган адамы калганын сен боюмда болуп калгандан кийин билдим. Жаш болсом да намысыма катуу тийди. Жалдырап турмушка чыгып алгансып дайыма мага сыртын сала бергени жанымды ачытты. Мен да муздай баштадым. Көңүл муздак болсо эч нерсе кыла албайт экенсиң. Мен сени төрөгөндө маркум чоң энең кайтыш болуп калды. Аябай жакшы адам эле. Колумду бекер кармап алып, уулун жалгыз калтырбашымды суранды. Кайсы бир күнү ал дагы мага мээримин салат деп ойлоду. Бирок андай болгон жок. Апасы каза болгондон кийин Москвага кетем деп баштады. Сага 3 ай болгондо үйдөн жашыруун чыгып кетти. Күттүм. Бирок кайрылбады. Ал арада мага азыркы күйөөмдүн көңүлү түшүп калды. Мээримге, сүйүүгө көкүрөгүм толбой ызам кайнап жүргөндө мага бирөөнүн жакшы мамилеси майдай жакты. Ал мага кызым менен үйлөнө албашын айтып, сени чоң атаңа ташташымды айтты. Жашмын. Сүйүү көзүмдү тумандатып турса эмне кылмакмын? Сени таштадым. Бирок 1 айылда болгондон кийин кайрылам. Көз алдымда болот деп ойлогом. Андай болбоду. Баш кошкондон кийин эле мени тоого мал баккан алып кетти. Мына ошол жерден гана мен сүйүү деп билген нерсем башка экенин билдим. Закир 2-чи күйөөм аябай зөөкүр чыкты. Башымдан таяк кетпеди. Сени алмак тургай көргөнгө тыюу салды. Анын мээримсиз жүрөгүн жылытам, айыктыра алам деген аракетим ишке ашпады. Өмүрүм анын таягы менен, жаштыгым көз жаш менен өтүп кетти. Артынан 4 балалуу болдум, байланып калдым. Тагдырым ушундай болду кызым. Бирок сени такыр эсимден чыгарбадым. Эне кантип наристесин унутсун? Көкүрөгүмдөгү бир жара болдуң. Кээде гана тоого каттагандардан сенин сүрөттөрүңдү суратып алчумун. Аны жүрөк тушума катып алып, эч ким көрбөгөн жерде ыйлачумун. Бирок сени көрөм десем, берки 4 баламды көрбөй калат элем. Закир ушунчалык коркутчу. Айтканын да жасай турган көктүгү бар эле. Кийин сен чоңоюп келин болгонуңда айылга бир отоло көчүп келдик. Бирок мен сага бара албадым. Барганда эмне дейт элем? Мен энеңмин. Сен дагы меникиндей оор турмушка кабылыпсың демек белем. Бирок сенин качып кеткениңди билгенимде ичимден өх дедим. Ал сени бир күнү өлтүрүп койбосо экен деп коркчумун. Анан кетип калдың, өз жолуңду таптың, элдин кызы болдуң. Сен айтчы кызым, уулуң чоңоюп калгандыр. Аны алып келген жоксуңбу? Айдайдын жарасына тийди ушул сөз. Буркурап ыйлап алды. Кемпир эмнегедир такып сураган жок. Тизесинде ыйлап жаткан кызынын жүзүн, чачын сылап отура берди. Айдай ушул жерден өзүн тапкандай болду. Иниси менен таанышты. Аябай жакшы жигит экен. Тез эле тил табышып кетишти. Бир күн апасынын жанында болду. Эртеси жолго камданып жаткан. Эртең менен апасы анын колуна сүрөт берди. Атаң экөөбүздүн жалгыз сүрөтүбүз.
Сага эч ким көрсөтпөсө керек. Сага сактадым. Ушул сүрөттү берип колунан бир кармап туруп өлсөм, арманым жок дечү элем. Ал күндү да көрсөттү жараткан. Эми кете берсем арманым жок. Сизди жаңы таптым, апа. Кайда кетесиз? Деди Айдай, апасын кучактап өбүп жатып. Колундагы сүрөттү тиктеп турду. Атасына чын эле окшош экен өзү. Чоң атасы атасына таарынып бардык сүрөттөрүн өрттөп салган экен. Көргөнү ушул. Чүкөдөй болуп карыган апасын аяп кетти. Көп нерсе көрсө да мээримин жоготпой сактап калганын кара. Колунан өп, кайра кучактап жатып машинага түштү. Ак чачы жуулугунан чыгып, кол булгалап коштошкон эрбейген кемпирдин карааны алыста кала берди.